Assalamu alaikum ekendештер. 2 июль 2021 жылы кечки 22:30 биздин мекендешибиз Химки шаарынан Стаффордо жашыл түстө өтүп баратканда аны кызыл түстө өтүп келип туруп, экинчи жол кыймылынын катышуучусу биздин мекендешибиздин машинасын түзөт. Ошондон кийинки биздин мекендешибиз эртеси күнү бизге юридикалык жардам катары кайрылат дагы. Ошондон кийин иш аракет кылып, Химкинский городской ГИБДДдан экинчи жол кыймылынын катышуусуна административдик постановлениясын алдык. Бул иште биздин мекендешибиз такси айдаган Куштарбектен эң негизги туура кыймылы бул болсо убагында, мындайча айтканда, из суу электе юристтерге кайрылганы жана өз убагында кайрылып биз ошол ДТП болгон жерге эртеси күнү келип туруп, ошол место ДТПны осмотр кылдык. Место ДТПны осмотр кылып отуруп, жакын жердеги үйлөрдө жайгашкан видеокамераларды карадык. Видеокамераларды карап туруп, ошол сиз азыркы маалда көрүп турган үйдүн жанындагы обзорун көргөзүп турган камеранын видеосун алдык дагы. Жана ошондой эле ошол жерде жанаша кетип бараткан жерде биздин дагы кыргыз мекендешибиз дагы такси кылып жүргөн экен. Ошол таксинин номерин убагында алып, аны күбө катары. Андан кийин ошол жаңы эле айтылган үйдүн видеокамерасын участковый аркылуу запрос кылдырып алып, ошонун баарын өз убагында кыймыл аракеттердин негизинде ошол постановление биздин мекендештердин тарабына чечилди. Эми ушул иштер боюнча өзүңүздүн ой пикириңизди жана кылынган ушул жактоо иштериндеги жана ушул ситуациядан кийинки болгон өзүңүздүн ой жүгүртүүңүз боюнча айтып койсоңуз деген ниет. Анткени бул видео аркылуу биздин көптөгөн такси кызматында иштеген мекендештерге бир четинен сабак болсун, экинчи четинен ушундай ситуацияларга болгондо кандай иш аракет кылса болот жөнүндө айтып берет элек да. Ассаламу алейкум мекендештер. Мен сиздерден ушундай убакта суранам. Бул юридикалык жардам өтө чоң керек тиет экен. Мен бул юридикалык жардам, бул адвокат, юристтер жок болгондо мен жапа тартып, өзүмдүн каражатымды өндүрө албай калышым мүмкүн эле. Ушулардын жардамы бар экен. Ушулар үчүн эми ачыгын айтканда бул жерде биз никто болуп калат экенбиз. Булар жардам жок болсо. Мойнуна албаганда убак болду. Ошол материалдарды териштирип, бизге жакшы жагына чечип, постановление чыгарып берди бизге. Буюрса эми машинаны страховой компаниядан өндүрүп, оң жагына чечилди. Рахмат сиздерге чоң. Бул жерден моюнга албаган себеби анткени экинчи жол катышуусунун айдоочусу ДТПдан кийин ошол маалда мойнуна алып аткан. Ооба, мен кызыл түстө өттүм деп. Анан кийинчерээк атасы келгенден кийин сот отурумунда мамилелерди чечишебиз деп, ал на мигающий желтый цвет өттүм деп өзүнүн баласынын укугун жактай баштады. Бирок өз убагында ошол жерди көрүп, өз убагында ошол камераларды карап, ошол камералардын көргөзүлгөн объективдүү маалыматтын негизинде ушул постановление келип чыгат да. Ошол себептен көп биздин мекендештерге айтат элем, кандай ситуация болбосун, кандай ДТП болбосун, эгерде сиз өзүңүздүн укугуңузду коргойм десеңиз, убагында юристтерге кайрылыңыздар. Эмне үчүн дегенде, анткени ар бир след, мындайча айтканда, кандайдыр бир такты калтыруучу же ушул ситуацияны кайра өз калыбына келтирүүчү далилдер, мындайча айтканда, для того, чтобы картину происшествия восстановить, необходимо своевременно действовать деп коет следовательдер. Ошол себептен өз убагында ушул видеолорду алып, өз убагында ошол күбөлөрдү алган бул чоң жетиштик болуп эсептелет. Ушул жерде дагы бир айтуучу нерсе, ушул Куштарбектин эң туура кылган биринчи кадамдары ушул ДТП болгон жердеги биринчи күбөлөрдүн номерлерин сактап калган, эч кандай алаксабай. Экинчиден ошол ДТП болгон жерде видеого тартып алган. Анан үчүнчү жерден юристтерге кайрылган. Биз болсо ошол жерге дагы барып туруп, жакынкы жерде турган камералардын видео съемкаларын өз убагында мыйзам чегинде, эреженин негизинде аларды запрос кылып алганыбыз. Ошол бул жерде эң чоң аракет бул юристке, мына юристтерге кайрылган себеп болду. Буларсыз эч нерсе чечилбейт экен эле. Мен көп мына убакыттар өттү, 10 күндөй.
Ошонун арасында мен булардын чоң жардам бергенин мен өтө байкадым. Ушулар аркылуу гана чечилди. Биз ачыгын айтканда кайрылыңыздар. Ушул чоң жардам экен булчу. Буларсыз биз эч нерсе кыла албайт экен. Мекендештер, кайрылыңыздар. Эми бул ситуациядан кийинки азыркы маалда ДТПдан кийин машинени экспертизадан өткөрүш керек. Экспертизадан өткөндөн кийин ал машинени страховой компаниянын выплатасына заявканы ташташ керек. Страховой компания эгерде ал биз көргөзгөн сумманын канааттандырылса, андан кийинки талаш болбойт. Эгерде биз көргөзүлгөн суммадан кичине суммадагын берсе, анда бул жерде же страховой компаниядан кийинки каражатты өндүрүү иштери болот, же болбосо ошол машина айдап кетип бараткан айдоочусунан же ошол машинанын ээсинен да каражаттары өндүрүү иш аракеттерин улантабыз. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар, ойлогон максаттарыңыздарга жетиңиздер. Чоң рахмат.